Сигнализация чырылдап атат. Ууру болсо ошол жерде басып жүрөт, ошол зданиянын ичинде басып жүрөт. А тиерде болсо охрана мына бул ачып атканда охранник тетеде турат мына. Могул жерде турат. Сен тете жерде турбайсың мына, могул жерге турсаң деле ал качпай калат деген да. Мындай бездействие же атайын сен биз жака чыркайсың, сен ажакта көрсө кач деп билбейм ал эмне себептен болуп. Могул жерде крыша секирип, дальше ажакта турсаң ошолдон изи жок. Охрана болсо жүрөт яктылактан ары бары карап жок. Сейфти сындырып ачканга чейин жетишти. Сейфти ошол жерден сумкага жанагылар барып чыгарганга чейин жетишти. Анын чөнтөгүнө салды, чыкты. Үстүбүздөгү жылдын ноябрь айында Кара Балта шаарындагы дүкөндөрдүн бирине түн ичинде ууру кирип, андагы бардык алтын буюмдарды уурдап кеткен. Берге чыккан эле сигнализация чырылдай баштады. Сигнализация чырылдагандан кийин анан уурдады, туурабы? Ошондо сигнализация чырылдап атат. Ууру болсо ошол жерде басып жүрөт, ошол зданиянын ичинде басып жүрөт. Сейфти табат. Акчалар, биякталардын акчаларын да карайт, сейфти табат. Аны скрывать этет, сейфти скрывать этет. Шашпай ошол жерде, могул жерде турган сумкалардан мынакей сумкаларды алат дагы, мен болгон алтындарды алып, сумкага салып, анан кийин тиги жанагы тешик менен ачып кетет. Эптеби же эмне кылды? Ошол жерден чыгып, нан жакта өзү чуркап кетип атпайбы? Это столько времени было да у него. А в это время вовсю сигнализация чырылдап атат да. А ууру деген кичине коркуп, андай мындай сезим болуш керек да. Жок, а тиерде болсо охрана мына бул ачып атканда охранник тетеде турат мына. Могул жерде турат. Сен тете жерде турбайсың мына, могул жерге турсаң деле ал качпай калат деген да. Мындай бездействие же атайын сен биз жака чыркайсың, ажакта көрсө кач деп билбейм ал эмне себептен болуп. сиз да барып элеңиз, ууру ошо чыга электе келдиңиз да сиз дагы? Жок, мен жолдо келаткам, бирок менин биякта болсо биздин представитель бул кайме зданиянын хозяиндары келген ошол моментте. Здания хозяиндары чогуу келген керек болсо. Ушул зданиянын ичинде булар охрана киргенде, ушул здания киргенде, ууру ушул зданиянын ичинде болчу. Даже они сказали, что видели. Канча охранник болгон, канча күзөтчү болгон? Ууру чыга электе? 3 качырып иште? 3 качырып иште. А бирөөсү болсо мага чалып айтып атпайбы? Галя, быстрее приезжай, тут вор деп атпайбы? Мен түн ичинде жана кичинекей балам менен анан чуркап чыктым да. Мен эмне кыла алам? Мен аларга ишенип уктап жатам да, буларга эме төлөп, айткан акчасын төлөп, уктап жатам да. Анан кийин сен келбейсиң, Батыр Али, келбейсиң деп, как будто мен аларды. Вот он за терминалым спрятался дейт. Ти астында терминал садагаларды дагы эмне алыптыр. Терминалга терминал сындырып тура, садаганы алып кетиптир да. Могул решеткадан алып чыгып атат да. Могул жерден кантип чыкты, кийин мына жерден чыгат. Охрана болсо тетигил жерде турат. Даже ал чыгып аткан моментте ала наржакты көрсө чуркап кетет. Бул бала бияктан түшүп, мээрге түшүп, жерден чыгып алды. 3-нчи этажга чыгып, анан могул жерде мына могул крышага чыгып секирип. Могул жерде крышага секирип, дальше наржакта крышага секирип, ошолдон изи жок. Охрана болсо жүрөт яктылактан ары бары карап, жок дегенде мындай пистолет атып койсо болду, же болбосо ошо астында туруп турбайбы, ошо могу эшикти кайтарып турса болмок да. Могул жерде туруп турса болмок да. Бул биринчи ууру кириши эмес экенин айткан Галина айым буга чейин да апрель айында ууру киргенин жана алардын жарымы кармалып, калгандары издөдө жүргөнүн айтып берди. 2021-жылы апрель айында биринчи жолу ушул уурулар киришти. Булар болсо уурулар эметишиптир, организованный деп коет да. Уюштурма ошо 5 адам экен. 2 кыз, анан 3 бала. Ошо уюштурушуп, сүйлөшүп, сговор кылышып, анан келип тоношуп кетишти. Негизи мен бу жерден бижутерия, күмүш, анан анча-мынча алтын сатып иштейбиз да. Андан тышкары аксессуарлар, жанагындай кожаный сумка, кошелек дегендер. И получается, биринчи уурулар киргенде алар на самом деле наводка менен ушу алтын уурдайбыз деп келишиптир да. Анан кийин биз алтындарыбызды сейфке салып коебуз. Киришип, витринада турган бижутерия эмелерди көрүшүп, серебролорду биринчи ууру кирип эле алып эле чыгып кетет экен. Терезеден киришкен да, чоң лестницаны алып келип алышып экинчи этажга. Анан барып берки ууруларына айтат экен, буякта эч нерсе жок экен. Бул жерде серебро эле экен деп. Анда экинчиси уурусу айтыптыр, мен я знаю куда сбыть, давай придём столько рисковали, келип алып кетейли деп. Анан кайра 1 сааттан кийин тегеренип киришип, кайра зданияга ичине киришип, андан кийин күмүштөрдүн баарын алып кетип атышат. Алардын мындай бирөөсүнүн айтымы боюнча, булар апрель айында
апрель айынан 14 апрелге ушу Рамазан ооруза башларга чейин 2-3 жолу келип кетишиптир. Бир түндө 2 жолу кирип кетип атышат. Ошо биринчиси кирип эле алыптыр, анан кийин айтыптыр тигилерге барып түшө калыпчы. Бу жерде эч нерсе да жок экен, кеттик депчи. Анда жанда подельниги болсо айтыптыр, нет, я знаю, куда все сбыть, давай заходим деп кайра кирип полный болгон ошо 10 жылдан бери топтогон окоттордун баарын бир күндө ушинтип пакетке салып алып чыгып кетип атышат. Биринчи ууруларды кармашты. Ошо июнь айында кыздарды кармап, бу жерде 2 келин, ошо 2 кыз, анан 3 бала отпайбы, ошо кыздар кармашып, кыздар аркылуу тиги балдарды да кармашты да. Азыр болсо ошолордун 2 бала СИЗОдо отурат. Бир келин болсо бул жерден деме камалып, бирок домашний арестке областной сот аркылуу чыгып кетти да. Биз даже аны билген эмеспиз. Беден биз ойлогонбуз, бирок биздин прокуратурада эле, биздин райондо сот болот го деп биз деп камалып турат, урлар камалып турат деп коюп жүрсөк эле бир күнү эле ушинтип айтты да, чыгып кетишти областной сот аркылуу депчи. Себептерин деп айтпайт. Экинчи жолу факт кражи бизде мына ноябрь айдын 15-inde болот. Ровно получается апрелден баштап ноябрга чейин бир 6-7 айдын ичинде экинчи жолу ууру кирип, мына биринчисинде издеп кеткен алтын таппай, мына экинчисинде именно витринада турган серебро бир тийген эмес, именно ошол сейфти издеп таап алып чыгып кетип атат алтындардын баарын. Балдар ошо иштеп атат деп, ровдда балдар иштеп атат, ошолор карап атышат деп коюп эле жүргөнбүз. Анан өткөндө барсак биздин ишибиз январь айында токтолуп туруп каралбай, временно кече күнү барып сураса, чакырып айтышты да, временно приостановлен деди. Почему десек, пока орун тапкыча дейт. Орунду качан табышат, ким табат, белгисиз. Экинчисинде канча ууру кирди деп? Бир бала. Бир эле. Камерада бирөө эле жүрөт. Камерага түшкөн бирөө эле. Экинчи ууруда күзөтчү. Ушулар кандай бир чара көргөн жокпу? Чара көргөндөр жана видеосъемкада турат, алар мага телефон чалышты, түнкү саат 5-тен канча бир мүнөт өткөндө чалышты. Келе калыңыз, сиздин дүкөнүңүздө дейт, ууру жүрөт деди. Ким чалды? Ошо пульттан чалдыш керек, охрананын пульттан чалышты. Андан кийин эле ошол капитандын начальниги ошолдо чалды. Галя, быстрее приезжай, вот на твоем этаже вор ходит деп. Анан дагы бирөө чалды. Эже эртерээк келгиле, бу жерде ууру жүрөт, силердин ошол банкоматтын артына жашынып ал деп. Анан мен түнчүндө кичинекей балам менен чыктым. Жолдошум да ошол күнү сменде жумушта болуп калып, кичинекей 1 жаш 5 айлык баламды көтөрүп көчөгө чыгып такси кырмап бияка келгиче ууруну уже коюп жиберишиптир. Бизге определенный эме берген, как за ихнюю услугу мы по 2000 сомов платим. По договору у нас они должны полностью выплатить материальный ущерб, төлөп бериш керек. Бирок булар төлөп бербей атышат. Я с ними хотела, получается, мен биринчи сот менен такыр эме ишибиз да жүрбөй атат, отлучка болот да, жо бир ушундай бир эмелер болуп жатат. Анан алар менен соттошкум келген жок. Жо уурунду кармабаса, бул охрана балдар менен, охрана агентство менен мен соттошкум келбей эле, досудебный порядке давайте этот вопрос решим деп, өзүбүз письменный порядке адвокатым экөөбүз барып таштап кеткенбиз кат. Ал катка аларга бир 2 жуманын ичинде жооп берди го дейм. 2 жуманын ичинде жооп берди. Андан кийин биз эмени күтүп атабыз деди. Служебный расследование күтүп атабыз деди. Служебный расследование алардыкында биз күттүк. Ошо получается бир айдан кийин, 1,5 айдан кийин служебный расследованиясы келди. Служебный расследованиясында болсо, биз мындай кылганбыз, биз минткенбиз, биз 2 мүнөттө келгенбиз, биз бул эжеге терезеңерге решетка койгула деп рекомендация бергенбиз деп. Андан кийин ошол момент бизге сумма ущербин счет фактурасын берген жок деп жазып коюшту да. Анан өзүңөрдө ойлосоңор, мен жаңы эле тонуп атса, мен бээрде өзүм шок болуп, канча бир миллион суммага шок болуп отурсам, булар менден сколько деп турушту. Сколько посчитай депчи. Ну я как я посчитаю, мен өзүм ушул моментте эмне кыларын билбей, анан жана жерге түшүп калган алтындарды терип келишти. Балдар терип келди, ошолордун баарын приход кылып, алардын бухгалтер эжеси отурду. Анан дагы бир куратор киши отурду. Ошо бухгалтер эжеси алардын келди. Она сидела и смотрела.
и дагы бир байке келди, ошо формачан. Эмнегедир мен ошондо ойлоп аттым да, булар формачан жүрсө баары тең эме экен, милиция экен, отдел охрана экен депчи. Көрсө милиция эмес, булар жөн охрананын балдары экен да. Анан ууру качып кеткенден кийин ошо смендин начальниги келип айтты, Галя, звони в РОВД деди. Как это десем? Ошол анан кийин саат 6-дан 21 демке өткөндө мен эмеге РОВДга чалдым, меня обокрали деп. Ошондо гана РОВДдун эмелери келди, оперлер, следовательдер, анан отпечатки пальцев аны буну кылгандар, алар чакырган жок, бирок договор боюнча они должны были известить РОВД. Бирок биз заявление жазганбыз в отношении сотрудников, бизге эмени карап бергилеши депчи, потому что по видео видно то, что некоторые из сотрудников билбейм, ошол сменин балдары же эмне кайсы бүт барлыгында эмече жүрүштү да, кийингендер ошол жерде түшүп калган алтындарды, дворго түшүп калган алтындарды чөнтөктөрүнө салып анан бердик деп айтып атышат да, бирокчу такого не было. Алып келген эмес, чөнтөктөрүнө салып алган. Күзөтчүлөр теришти, анан алып келип бергендерин алып келип беришти. Алып келип бергендер нар жакта за камерада жерге да түшүп калыптыр, нар жактачы, актын эми билбейм. Это на ихнюю совесть. Берсе берген деп. Экинчи уурулардан получается почти 2 миллионго чыгым болдук, бирок жанагындай жерге түшүп калган, сынып калган украшенияларды алып келип бергенден өзүм өкүл балам анан жолдошумдар да келип калышты да ошол моментте. Жана ошол жерде зданиянын иштеген балдар да бүт бар терип алып келип беришти, 800 бутынке миңге алып келип беришти. Ошондо получается азыркы на данный момент биздин ушер 1 миллион 150 кредит алабыз. Мен кредиттин историямды деле көрсөңөр болот. Биз ай сайын 175 миң, 200 миңге деген кредитти төлөйм мен өзүм. Ошол жерде биз 10 жылдан бери иштегенден кийин тааныштарыбыз бар, досторубуз, партнерлорубуз, алар бизге эми иштеп жүргөндө под реализацияда берген немелери бар. Ошо под реализация бергендерин я выплатила по сегодняшний день, у меня долгов перед моим компаньоном нету, потому что мен банктан кредит алдым, төлөдүм. Бирок мен азыр 4 айдан бери уже мен кредиттерим кантип төлөрүмдү билбейм, потому что мне уже нечего. Терезедеги решеткаларды качан койдуңуздар? Терезедеги решеткалар октябрьларда койгон болчук, решетканы койдук. Анан ушу решетка туруп эле ушу по-любому украйт да. Булар болсо силер эме дешевый решетка коюп койгонсуңар дейт. Андай дешевый решеткага мен койсом, решеткага эметсем, мындай надеяться этсемчи, мен охранага зачем төлөйм? Мен зачем үйдө тынч уктайм? Я бы лучше эти деньги дагы еще кымбатыраак решетка алып коюп койбойт белем, мен ай сайын аларга төлөйчүмүн. Апрель айдан бери мен төлөп келдим. Анан дагы алар мага ушинтип айтып атпайбы? Сен берген 2000 сомчу биз эмне миллион төлөмөк белек дейт. Элестесеңер? Ошол тоногондон кийин эле Галя, сен менен биз договор будем расторгать деп айтты. Мы с тобой расторгываем договор деп айтты. Ну и хорошо дедим. 2000 сом дагы келип менден алып кетишти охраначы. Услугасы 30 сом тиіп будет, мейлі алынсынчы, ладно, это они забирают, я им говорю, а почему у ваших парней, которые нас охраняли, которые вот так на выезде түнчүндө жүргөндөр, не было элементарно нормальных фонарей? Булар түнчүндө жүрүшөт да, жашынакай бир фонарьлар керек го, мындайчы. Почему они, пока вор там внутри в здании находился, почему они 3 часа вот в сотках ковырялись, пока алардын өзүнүн фонарьларын күйгүзүп анан мынтип уурун издеп жүрөт да, телефондун эмеси мененчи. Ошентип издеп жүргөндө ууру качып кетип атпайбы? Ошентип айтты, эмне үчүн у вас не было фонарей нормальных десем. Не деп жооп бердиңерби? Мен шылдыңдап кайра, да, нужно было вертолет тогда нанять деп атпайбы? Мага обидно болду. Мен түнү уктабай чыктым, мен жаман стресс болуп чыктым. 2 күндөн кийин Садыр Жапаров ушул Карабалта келет дегендечи, мен ушундай эметтим да, үмүт болду мендечи. Мен ушул кишиге жолугам. Жолугам депчи. Үйдө турган баламдын гуашын алып, жана плакатты жазды мен. Хотела выйти к нему встретиться, он на жолдо трассада туруп, эмне болсо да анткени мен уже боба калдым. Я хотела вот так сказать. Садыр Жапарович, пожалуйста, помогите, решите этот вопрос. Почему издевательство? Полное издевательство.
Карабатага келгенде жолугандыңызбы? Жолуккан жокмун, потому что нас не допустили. Жолдун баарын тосуп турабызды бул жерде. Не кыларын кичинекей балам да бар да. Не кыларын билбей алам. Плакатыңыз менен чыктыңызбы? Плакат алып үйдөн чыгардым. Өзүм инстаграмыма жүктөсөм көп колдоочулар болушуп, ага эртеси күнү журналисттер чала баштады. РОВДдан чала баштады, прокуратурадан чала башташты. Сиз плакаттан эмне деп жаздыңыз эле? Садыр Нургожин, биз тууп коебуз. Бир эки сөзүм бар эле да, ушул биздин эмне үчүн ушундай колтогон охрана отделинде жөнүрү жок дегенде ушул балдаргачы фонарик, автомат менен да жүрүшөт. Ошол бир зданияда жүрүп, ушу бир уурун чыгаргычачы бул кандай шалака болуп? Неоперативная работа. Они могли бы жок дегенде крикнуть: ай, жигит, мы тебя сейчас кармайбыз депчи. 2 метр жанында жашып турган уруну ушулар телефондун эмеси менен көрүшкөн жок. Уру ичинде жүрөт, сигнализация чырылдап атат. Бирок ошол моментте деле уру: шашпа, кенен, кулагына наушник салынып алды, шашпа, кенен. Выкрал. Сейфти сындырып ачканга чейин жетишти. Сейфти ошол жерден сумкага жанагылардын баарын чыгарганга чейин жетишти. Анын чөнтөгүнө салды, чыкты. Охрана болсо ошол жерде тегеректе турат, бул зданияны тегеректеп карап турат да. Андан кийин ал жагына киргенде эле баардан эле тиги именно ошол качып кеткен жерди ага чейин карап турган. Решетка деле турат ошол жерде, өзүңөр көрдүңөр го. Ошол жерден чыгып кетип атпайбы? Андан ушул обидно болду. Бул иш боюнча Чүй облусунун ички иштер башкармалыгына кайрылып маалымат угуп көрдүк. Аталган иш боюнча уурдоо фактысы коюлуп, ыкчам издөө иш аракеттери жүрүп жатканын кабарлашты. 21-5 ноябрь күнү ошол Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен 1986 жаран кайрылган. Арызында ошо 15 ноябрга караган түнү белгисиз адам тарабынан анын ошо алтын буюмдарды саткан дүкөнүнө белгисиз адам кирип, алтын буюмдарды угап кеткендиги тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул факты боюнча азыркы маалда Жайыл районунун ички иштер бөлүмүнө уурдоо фактысы менен катталып, ыкчам издөө иш аракеттери жүргүзүлүүдө. Бул жерде милиция кызматкерлери тарабынан бул кылмышка шектүү адамды кармоо максатында баардык керектелүүчү ыкчам издөө иш аракеттери жүргүзүлүүдө.